15 гектар бул жер. Мээриядан 25 гектарын алган. Бул 2019. 18'de başladı. 19. Комиссиядан өткөзгөн. Өздөрүнүкү ошондо 60 гектар болуп калган, ошо 25 менен 385 гектар. Анан мына бул жерде сен бар элең ошондо, мына неменин жери бар. Касымалиев'tin. Акташтын жерин алган. Акташ бул жерге демегин турган. Топурагын алып кетти. Бирок муниципальный жер болду. Анан кийин менимче аукциондон бул жерде 85 гектар жеке менчикпи? Hazır çekimi. Азыр 25 Болбойт. Болбойт. Маалымат берчи ушул бойдон, ушул жер боюнча. Бул жерде 25 гектар жерин ушундай проект кылабыз, 10 миң адамды жумуш менен орун менен камсыз кылабыз, текстиль фабрика курабыз дегенде узак мөөнөткө шаардык кеңештин макулдугу менен ижарага берилгенде, кийин инвесторлорубуз көнбөй тат жеке менчикке сатылга деген 2,5 миллион сомго биринчи бааланып сатылган экен. Кийин укук 1,5 миллион сомго 25 гектар жерби? ооба. Анан кийин укук коргоо органдары тарабынан иш козголуп, буну кайра көз карандысыз баалоочуларын баалатып, 33 миллионго аз бааланып калган деп туруп, ошо 33 миллион сомду батир түрүндө 6 батирге ошо өткөзүп берген. Кагазында. Бирок батирлер фактически бүгүнкү чейин өткөзүп бериле элек. Кагаз менен келишим менен өткөзүп берген да. Бул азыр канча иштейт экен? Кабарыңыз жокпу? Азыр азайтып калдык деп кече директор ошентип атат эле. Өздөрү Бул эмне болгонуздар? ушулардын караштуу окуу корпусу. Сиз кабарыңыз жокпу? Бул боюнча кабар бар, жана 33 миллион тиги азайтып сатуу деген боюнча прокуратура тергеп, анан ал ушерпти тиги УМСке тиги возмещение кылат деп берилген да. Анан УМС ошонун баланска алдыбы алган эмеспи? Жок, бизге квартира берилген жок. Квартирасы фактически бериле, өтөрүп бериле. Көрбөлүк. Фактически. Кылмыш иши сотко кеткен. Сотко кетип, тийиштүү адамдар жоопкерчилигин алган. Чечим менен. Аны деген эгерде ушерпти муниципалдык менчикке өткөрүп бербесе, бул маселени карашыбыз керек экен да кайра. Бактыбек Өмүрбекович, мына жер боюнча тага чейин бул кереги деле жок жер экен да. Көрүңүзбү мына жерди бардыгы? Кайтып мэрияга алыш керек. Бул боюнча комиссия түзүп туруп, мэриядан комиссия менен иштеп чыгыш керек экен да. Так, Замирбек Башевич. Так, бул жерде 25 гектар жер мэриядан жер алып атат, туурабы? Саламат, кандай жакшысызбы? Жакшымы? Ошондо сиздер могу жакта канча гектар иштетилбей турат? Өзү бул жер кластер болуш керек да. Түшүндүм. Канча гектар жер иштетилбей турат? Где-то аны эсептеш керек азыр. Көрө эмес сүйлөп алып азыр дагы картаны караш керек. Бул жер кереги жок, баргач көрдүңүзбү? Бул жагы жетиштүү. Эртең Кудай кааласа моякта свет алып чыксак, сууну алып чыксак, канализацияны алып чыксак, элге бөлүп бериш керек да. Элге бөлүп берип, эл келип жашаш керек да. Каяка барат элчи? 25 гектар жерди ээлеп алып, мына көрө же завод жок, же фабрика жок, мына жөн эле ээлеп жатышат буларчы. Тияка чейин. Могу кедир 5 гектар эле турат могу завод. Жанагы 5 квартираны бербепсиңер го, кече тактадык эмеден 6 квартираны. Аны прокуратурага бердик деди. Жак бербепсиңер. Мына УМС жеде кана УМС бергенби квартира? Кагаз түрүндө эле берген, фактически өткөрүп бериле. Строительство домдо Кагазга Ал объект сдача эксплуатация болгондон кийин берилет да, бирок силерге байланган да. Алар по назначению силердики да. Биз жана юристтерге да айттык. Эми кагаз жүзүндө эле келген сделка болуп туруп, бизге фактически пайдаланууга алына элек, берилек деп. Бирок ал берилет да, объект эксплуатацияга тапшырылгандан кийин полностью өтөт да. Качан бүтөт ал? Объект өзүнүн план строительство менен кетип баратат. Полностью жительдерге техпаспорт тапшырылганда силер 5 ошол клиент мэрияга өткөрүлүп берет. Ал башка бирөөгө берилбейт. Качан тапшырылат? Ушул жылдын аягында уже Могу жерин эле калтырып туруп калган кереги жок жерин баарын мэрия кайтып алыш керек да. Кереги жок жерде эмне кылат булар? Тем более за копейки взяли. 25 гектар жерди 2,5 миллион сомго. 2,5 миллион, 33 миллион сом деп атасызбы дагы? 2,5 миллионго берилгенде да начисление болгондо атасызбы? Прокуратура ишти козгоп, кайра оценка кылдырып,
Анан 33 миллион сомго дагы. Ну 33 болсун, биягы 2 миллион, 35 миллион жарым. 35 миллион 500 миң сом экен. 25 гектар. Ошондо канча болуп калат эсептечи? 25-ке бөлгөндө 25 1 миллион 400 миң. 1 миллион 400 миллион. гектара. 1 гектар жер, 1 миллион 400 миң. көрдүңүзбү? 1 гектар жер эмес, мындай 6 соттук жер, бир земельный участок 1 миллион сомго бербейт. Бергиле мамлекеттин кайтарып мэриянын жерин бергиле деп иштетпесиңер. Эмне кыласыңар ушунча жерди басып отуруп? Мына кара жөө эле мусорный полигон болуп жатат. Бул жерде строительство болот да. Качан болот? Экинчи этап, үчүнчү этап өтүрүп баралган. Эч качан кылбайсыңар силер. Кылсаңар мына ичиңерде эле пустой экен. Канча работникиңер бар? Эмне жумуш жасап атасыңар? Канча шаарга налог төлөп атасыңар? Эчтеме төлөбөйт экенсиңер. Жок, төлөнөт. Кана канча төлөйсүңөр? Мына мага кече маалымат берсең. Туруп азыр сизге маалымат. Мына кече мен налоговый нерсе эч нерсе төлөбөйт, иштебей эле отурат дейт. Кадр жок, специалист жок, сырье жок деп отурат дейт. Хорошо. Сиз эме боюнча, муну боюнча катуураак иштеңиз, түшүндүңүзбү? Могу кереги жок жерден баарын кайтып алыш керек мэриягачы. Эмне кереги бар мынча жердин баардыгын? Мына керектүү жерин алып калсын дагы, үтө под вопросом караш керек. Лучше элге бирер эл иштетсин. Азыр Кудай кааласа эртең маяка эметсек, жер берсек, могу жер баардыгын элге жеке менчик 6 соттуктан бөлүп берелик. Үйлөрдү курсун, эл келип жашасын.